Ар турнирдеги оюндарда жылдызы жанган оюнчулар чыгат. Бүгүнкү чыгарылышта мына ошол 2019-жылы Азия кубогунда жылдызы жанган Кутман Кадырбеков менен тааныштырууну туура көрдүк. Бизге катталып жактыруу белгисин басууну унутпаңыз. Кут менен атыккан Кутман Кадырбеков 1997-жылы 13-июнда Бишкек шаарында жарык дүйнөгө келген. Бою 194 см. Трансфермарkt порталы Кутманды 100 000 еврого баалаган. Каарманыбыз Дордой клубунун тарбиялануучусу. Чоңдор арасында 2004-жылдан тарта карьерасын баштап, жогорку лигадагы Манас жана Ала Тоо клубдары үчүн ойноп көргөн. Дордой 2 резервдик командасынын катарында 2017-жылы 1-лиганы жеңүүгө жетишкен. Ал эми Дордойдун негизги курамында 2018-жылы 30-январда АФК кубогунда Түркмөнстандык Ахалга каршы оюнда дебют жасаган. Ал эми ички чемпионатта ошол эле жылдын 9-майында Элбирс менен болгон оюнда талаага чыккан. 2022-жылдан 2024-жылга чейинки аралыкта Аты Шата клубунда оюн көрсөтүп, бир нече ай мурун Жалал Атык Мурас Юнайтед клубунун катарына келип кошулду. Кыргызстан жаштар курамасы үчүн беттештеди өткөргөн. 2008-жылы олимпиадалык курамдын катарында Азия оюндарына барып, көк майсанын үстүнө чыккан эмес. Алмашууда отырган баланы бир жылдан кийин эмне күтүп турганын эч бири билбесе керек. Кутман Кадырбеков жалпысынан кыргыз курамасы үчүн 5 официалдуу жана 2 жолдоштук беттеш өткөрүүгө жетишкен. Бириккен Араб Эмирлигинде өткөн Азия кубогунда Түштүк Корея менен болгон беттеште дебюттук оюн өткөргөн. Оюнда 1 гол өткөрүп алган, бирок ошол күнү 21 жаштагы Кут менен жылдызы жанган десек болот. Андан кийинки Филиппин менен болгон беттеште 1 гол өткөрүп алса, Араб Эмирлиги менен болгон беттештеги өткөргөн голдору талаш жаратат. Себеби 1 гол офсайдтан кирсе, экинчиси талаштуу пенальтиден кирген. Беттеш 3-2 эсебинде Бириккен Араб Эмирлигинин пайдасына чечилген жана Кыргызстан чейрек финалга өтө алган эмес. 11 ай старттык курамда оюн көрсөтпөгөн Кутман Бишкекте өткөн. Кыргызстан Япония беттешинде оюн талаасына чыгып дарбазасына 2 гол өткөрүп алган. 4 жылдык тыгылуудан соң дүйнөлүк чемпионатка тандалуу оюндарынын Малайзия менен болгон беттешинде 76-мүнөттө жаракат алган Ержан Токотаевдин ордун алмаштырып, бирок 2 гол өткөрүп алган. Жана көпчүлүк көрөрмандар Кутман калыбын эмес экенин жана оюнун мурдагыдай болбогонун жазышкан. Жалпы өткөргөн 5 беттеште 11 гол өткөрүп алган. 2023-жылдын 16-ноябрында акыркы ирет беттеш өткөрүп, андан бери курама менен оюн талаасына чыга элек. Азыркы учурда Дордой клубуна келгени тууралуу маалыматтар бар. Кутман Кадырбековдун футболдук ийгиликтери жана анын спорттук карьерасы жаш футболчулар үчүн үлгү болуп, кыргыз футболунун өнүгүшүнө чоң салым кошууда. Анын үлгүсү кыйынчылыктарга карабастан спортто мыкты болууга умтулуу, бүгүнкү күндө да көпчүлүккө мотивация берет. Кутмандын 2019-жылкы Азия кубогунда кооз сезимдерге бөлөгөн оюнун ар бир Акшумкардын көрөрмандары унутпашы керек.